Нур телеканалы жаңы кабарлардын топтому менен тааныштырат. Ошол сааттарга алынган ал жаңылыктарды мен Арзамат Аланов тааныштырам. Котман көрүңүз менен. Супер KG порталы баласы ичинде чарчап Бишкектеги төрөтканалар албай 2 күн убара тарткан аялдын окуясы тууралуу жазган. Аталган окуя боюнча бүгүнкү брифингде саламаттыкты сактоо министринин ордун басары Мадамин Каратаев кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын айтты. Көтөрүлдү. Андан кийин ошол массалык маалымат каражаттарында көтөрүлгөн учур боюнча ыкчам жумушчу тобу түзүлүп, кечинде эле министрдин башчылыгы боюнча бизде талкуу болду. Мына бүгүнкү күнү ошол мен фамилия аты жөнүн айтпай эле коеюн. АЭ деген ошол Кыргызстандын жараны 82-жылы туулган. Азыркы күндө ошол шаардык перинаталдык борбордо жатат. Кече ошол төрөттү күчөтүү боюнча ошол төрөт болду. Эми тилекке каршы чын эле ошол ымыркай ал тирүү эмес экен, өлүк ымыркай чыкты. Бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен. Бул 4-үнчү төрөт экен. Азыр эртең менен мен байланышып, ал боюнча, бирок бул боюнча каерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп, ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз. Тажик бийлиги вирустан каза болгондорду массалык түрдө көм салып жатабы. Акбор сайты Душанбадагы көрүстөндөрдүн биринде коронавирустан каза болгондорду массалык түрдө жерге берип жатканы тартылган видеону жарыялады. Анда автор полиэтилен менен капталган мүрзөлөрдү көрсөтүп, мындай мүрзөлөрдүн катары өтө узун экенин айтат. Алардын бардыгы коронавирустан көз жумган, бирок бийлик бул жөнүндө расмий билдирүү тараткан эмес. Автор бул видеону Тажикстандын борборундагы Сариоси көрүстөнүндө тарткандыгын ырастайт. Дарыгерлерге бөлүнгөн коргонуучу кийимдер жана респираторлор сатылып жатат. Ошол эле учурда андай коргонуучу каражаттарды айрым ооруканаларда медицина кызматкерлери өздөрү сатып алып жатышканы айтылууда. Мындай маалыматты Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева билдирди. Ал гуманитардык жардам катары келген бул каражаттар кандай жол менен сатыга чыгып кетип жатат деген суроону берди. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, депутаттар, мен медициналык кызматкерлерге жеке коргонуучу каражаттар боюнча маселени көтөргүм келет. Жана атайын эсепке келип түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү боюнча комиссияда мен ал жерде мүчө. Ал жерде өкмөт мүчөлөрү 3 айга жетет деп бизге доклад беришкен. Бирок азыр айрым ооруканаларда, атап айтканда инфекциялык ооруканада жеке коргонуучу каражаттарды фармакологиялык компаниялардан же болбосо жеке бизнесмендерден дарыгерлер өздөрү сурап алып жатканы мындай факт катары катталып жатат да. Ушундан улам көп суроолор жаралып атат. Мисалы үчүн Лалафо деген жана айрым интернет сайттарда дагы жеке коргонуучу каражаттар сатылып жатат же өздөрү оорукана алат. Эгерде өкмөт бюджеттен акча бөлсө же болбосо көптөгөн бизнесмендер же болбосо сатылып гуманитардык жардам катары жеке коргонуучу каражаттар келген болсо, алар сатылып жатабы, эмне болуп жатат, эмне себептен жетпейт. Анын ичинде респираторлор дагы абдан мындай маанилүү маселе. Респираторду 14 күн обсервацияда иштеген дарыгерлер, медициналык кызматкерлер чечпей, ошо респираторда жетпей атат. Ошондуктан жазуу түрүндө так өкмөт мүчөлөрү, өкмөт саламаттык сактоо министрлиги маалыматты бериши керек. Бул малда дарыгерлерди коронавирус менен ооруду деп каттап, берилген акчаны 2-ге бөлүп алалы деген топтор пайда болууда. Бул маалымат менен депутат Марден Маматалиев бөлүштү. Элекуле бул боюнча маселени көзөмөлгө алуу керек деп эсептейт. Айрым чиновниктер ушул кырдаалдан пайдаланып, элге душмандык кылып жатканын төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Мындай нерсе пайда болуп турду. Мен өзгөчө айтып берем, анан кайсыл райондо, кайсыл жерде бир топ врачтарга кайрылып, сиздерди келиңиздер, ушул ковид менен ооруду деп регистрация кылайлы, 200 000 сомду алайлы дагы, 100 000 сомду силерге берели, 100 000 сомду биз алайлы деген дагы ушундай топтор пайда болуптур. Мен анан маалымат берем сизге. Ушундай элге душмандык кылган нерселерди биз токтотушубуз керек. Депутат Камчыбек Жолдошбаев болсо коронавирус жуктургандардын саны азайып жатканын белгиледи. Айтымында депутаттардын иштеген иштери жакшы болду дейт. Өзүнө өзү баа берген депутат коронавирус чатак оору экенин да айтып өттү. Ошондой эле коронавирус менен аткезчилик кандайча бир тууган экенин мындайча түшүндүрдү. Коронавирус Кудай буйрса биздин өлкөдө кичине асайып, жакшынакай келип атат.
Бул жерде биздин ошол иштеген иштери боюнча, жасаган боюнча биздин депутаттардын иштеген иштери аябай жакшы болду. Өздөрүнүн округтарына барып, жанына предпринимательдерди алып, элге жардам беришти. Муну айтып кетиш керек, чын айтканда. Эси асты жагынан алганда экинчи, үчүнчү орунда турса, эми коронавирус өзү чатагыраак оор экен. Бул коронавирус менен контрабанда экөө бир тууган экен да, карасам. Бир тууган контрабанда менен коронавирус. Себеби булар элге зыян кылат экен. Бирөө өпкөдөн кармаса, бирөө жалпы жонунан кармайт экен. Ошон үчүн азыркы мезгилде биз мындан утуп калдык, анан алдыга чыктык дебей, мына медицинский работниктердин айткандай дегендей кылып дагы сакташ керек 1 ай 2 ай боюнча. Башка кабарлардан Катар жана Кувейт өлкөлөрүнөн 107 адам Бишкекке жеткирилди. Аларды Jazeera Airways компаниясынын учагы Эл Кувейт Доха Бишкек катамы менен алып келингенин Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалыматка караганда кыргызстандык жарандар менен чогуу Казакстандын да 31 жараны келген. Аларды Манас аэропортунан казак өкмөтүнүн өкүлдөрү тосуп алып, атайын унаа менен өлкөсүнө алып чыгып кетишкен. Кыргызстандык жарандар учактан түшөрү менен обсервацияга алынды. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус 38 адамдан табылды. Алардын 15-и Нарын облусунда, алардын эң көбү Нарын облусунда 15 адам, Бишкекте 14, Жалал Абад облусунда 4, Чүй облусунда да 4. Булардан 2 Орусиянын Солилецк шаарынан кайткандар жана Ош шаарында бирөө экени белгилүү болду. Тилекке каршы 14 майга карата тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарында 14 учур, Чүй областында 2 учур, Ош шаарында 1 учур, Жалал Абад областында 4 учур, жана Солилецкий Российский Федерациядан келген жарандарыбыздан 2 учур. Кыргызстанда жалпысынан тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1067-ге жетти. Ал эми Ош шаарында иштөөгө макулдук берилген ишканалар текшерүүдөн өтүп жатканын жергиликтүү бийлик билдирүүдө. Алардын ишинен элди тейлеген такси кызматтары, сулуулук салондору, чач кыскарткан жайлар талапты сактоосу абзел. Бирок талапты аткарбаган жайларга чара көрүлөт. Иш жүзүндө бул кандай болууда? Шаардыктарга кызмат көрсөткөн жеке менчик жайлар тууралуу кененирээк. Музафар 30 жылга жакын убакыттан бери мырзалардын чачын кыскартуу эмгектенет. Өлкө аймагында өзгөчө абал жарыяланган күндөн тартып жумушун токтоткон. Бүгүн минтип жумушун баштоого бел байлады. Шаардык бийлик тарабынан коюлган талаптарды аткарууга аракеттенгенин баса белгилөөдө. Биринчи учурда иш башташтан мурда салонду отработка кылыш керек, полный. Жууп тазалап, хлорамин менен обработка кылып, анан ар бир иштеген мастер маска менен, перчатка менен, халат, андан сырткары антисептик, ар бир кирген клиентке антисептик менен чачып, обработка кылып, колдоруну, бар жоогуну, ар бир иштеткен тарактарын, рассошкаларды, гипохлоридке салып, 15 минут обработка, как положено. Анан кайчыларыбызды спирт менен обработка кылып, ушундай жакшы немеде иштеш керек эми. Алимовдун чач кыскарткан чакан күркөөсү толук ишке түшө элек. Анткени шаардагы борбордук базар ачылбагандыктан кардарлар жок. Биз эми баштайлык деп түшсөк, базарда эч ким жок. Өзүңөр көрүп турасыңар, базар 21-ден иштейт деген. Бизде эч ким жок. Ошо отурабыз эми бүгүн биз кичине уборка кылып коелук деп, 21-ине даярданып көрөлүк деп уборка кылган түштүк эле. Шаар ичиндеги элди тейлеген жайларга жергиликтүү бийлик тарабынан атайын түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөн эмес. Алардын өздөрүнүн демилгелери менен эле санитардык нормаларды сактап жатышканын айтышат. Маселен, бул сулуулук канасында кардарлар менен атайын кезек менен иш алып барып жатканын айтышат. Ушул ачылгандан баштап мындай элдердин сиздерге суроо талабы мындай көп болду. Мисалы 1,5 айга чейин элдер мындай үйүндө отуруп калды. Суроо талабы көп эле болуп атат, бирок кырдаалга байланыштуу биз баарын бул жерге ала албай атабыз, только запись менен болуп атат, тим более транспортта жоктугуна байланыштуу. Кардалдарыбыз запись менен гана келип атат. Бош убакытка карап, биз кандай келе алабыз, өздөрүнүн убактысына карап келишип алып туруп, анан бул жерде келип клиенттерди
дезинфекциялап баардыгын талапка жооп бере турган дезинфекция менен обслуживание жасап атабыз. Кала бийлиги бүгүндөн тарта дал ушул жекешкерлердин ишмердүүлүгүн кароо үчүн жыйын өткөрөөрү ачыкталды. Эртеңден тарта талапты сактабагандарга чара көрүү тууралуу чечимдер да кабыл алаары айтылды. Саат 2-де бүгүн биз бир жыйын өткөргөн атабыз. Ошо штабтын алдында атайын бир ыкчам жумушчу комиссия группа түзүлдү, топ түзүлдү. Ошол топ ушул сиз берип аткан суроолорго да жооп издеп атабыз. Мен айтып атпаймынбы, аны экономика бөлүмү колго алды. Кыдырып атышат, ошол штраф сала турган негиз бул элеге окшойт. Анчалык эки күндө эми штраф сала койгон, менимче анчалык деле мындай максатка ылайык болбосо керек. Бирок ушундай учурлар боло турган болсо, мына биз бүгүн ошол боюнча мындай жыйналыш өткөргөн атабыз. Атайын республикадан ченемдик укуктук актыны күтүп атабыз. Ушул маселелерди жөнгө сала турган бир өкмөттүн, мен оюмча, бир буйругу чыгат, атайын эрежелери чыгат. Эскерте кетсек, өлкө аймагында 1-майдан тарта бир топ ишканалардын иштөөсүнө макулдук берилген. Алардын арасында чач кыскартуу, такси кызматы сыяктуу жумуштарга да макулдук берилген. Таткаш Абдан, Адилет Нуршанбаев, Нурньюс. Ал эми депутат Жанар Акаев 2021 жылы эгемендүүлүк күнүн Баткен шаарында белгилөөнү сунуштады. Айтымында Баткенге көңүл бурулбай жатат. Анын үстүндө анын көйгөйлөрү да чечилбей калууда. 31 август эгемендүүлүк күнүн майрамдоону кайсыл жерде белгилеш керектигин эмитен ойлонуу керек деген пикирде. Жыл сайын дээрлик эгемендүү болгон жылдардан баштап бизде Баткен облусунда ушул чек ара, миграция, бир топ көйгөйлөрүбүз, мындай туташ көйгөйлөрүбүз токтобой келе жатат. 31 август біз жыл сайын Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн белгилейбиз. Біз жыл сайын ошол күндү Бишкек шаарында гана белгилеп келатабыз. Мына ийимки жылы быйыл үлгүрбөсөк дагы мындай илдеттен улам. Өкмөт азыр системдүү иш алып барып, 2021 жылы эгемендүүлүктүн 30 жылдык маракесин ошол белгилүү датаны биз Баткен шаарында белгилешибиз керек. Андан кийинки жылы Ысык көл же Нарында, же Таласта. Ошентип 31 августту биз ар кайсы шаарларда өткөрүүнү азыр өкмөт азыртан баштап пландап, каражатты пландап, бизнести ошого жараша үгүттөп баштаса бир чоң бир идеологиялык жумуш болот эле. Биздеги жаңылыктар азырынча мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Кечки саат 7-де кабарлардын толук чыгарылышы түз ободо чыгат. Нур телеканалынын маалыматтарын интернеттен да ээрчип көрүңүз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.